Саламатсыңарбы? Кымбаттуу 9 класстын окуучулары, бүгүнкү биздин өтө турган темабыз сөз жана сөз айкаштары болмокчу. Бул кечеги темага улай. Биз алгач сөз дегенден баштай берсек, биз балдар оюбузду сүйлөп билдиребиз. Ал үчүн биз сөзсүз түрдө сөздөрдү колдонобуз. Сөздөр бир же бир нече тыбыштан жасалат. Ал эми ар бир сөздүн мааниси болот балдар. Мисалы, үйдүн ээси, мисалы жыландын уусу, калпак мисалы эркектин баш кийими, элечек аялдардын баш кийими болсо, эр аджаттыктары, бешик бөөк уктоочу жай жана башка ушул сыяктуу нерселердин бардыгы булар сөз, ар бири өзүнүн маанилерин берет балдар. Эми биз бул сөздөрдү балдар жөнөкөй жана татаал сөздөр болуп экиге бөлүп алабыз. Биз алгач жөнөкөйүнө кирсек, ал эми татаал бул эки тутумду деп дагы айтылганын эсиңерге салгым келди. Эми бул жөнөкөй. Бул мындайча айтканда түзүлүшүнө карай балдар булар сөз түрдө жөнөкөй жана татаал болуп бөлүнөт. Булар бир сөздөн турган сөздөр, булар жөнөкөй сөздөр болушат. Мисалы, бир сөз үй бул жөнөкөй, мугалим, чымчык, китеп, комуз, шырдак, мисалы телевизор, муздаткыч жана башка ушул сыяктуу сөздөрдүн бардыгы бир сөздөн гана айтыла турган болсо, бул жөнөкөй сөздөр болуп саналат. Ал эми балдар татаал сөздөр болсо, ичара үчкө бөлүнөт. Булар кош сөздөр, кошмок сөздөр жана кыскартылган сөздөр болуп үчкө бөлүнөт. Эки жандан ашкан, жандан көп сөздөрдүн айкашынан туруп, бир гана маанини билдирген сөздөр, булар татаал сөздөр деп аталат. Же болбосо эки тутумдуу деп да атасак болот. Эми ушулардын биринчи кош сөзгө кирсек, бул кош сөздөр балдар эки сөздөн туруп, алар бири-биринин маанилерин толуктап, бир гана маанини берет. Мисалы, урмат, сый. Булар бул жерде кош сөз болуп турат, бирок балдар экөө биригип келип туруп, бир гана маанини же болбосо бири-бирин толуктап, бир гана маанини берип турат. Мисалы, аз-аздан, майда чүйдө, тамак аш, белек бешкек, болгон токой, ата эне деген сөздөр булар кош сөздөр. Биз мурунку сабактарда кош сөздөрдүн ортосуна сөзсүз түрдө тире коюлат дегенбиз. Дал ушул нерсени да эске салыбыңарды суранып кетет элем. Кийинки сөз булар кошмок сөздөр балдар. Кошмок сөздөр эки жандан көп сөздөрдөн курулат. Алардын ар биринин өзүнүн мааниси бар, бирок бири-бири менен айкашып келип, жаңы маанини туюнчат. Булар мисалы бала, бакча. Экөө мисалы бала деген башка, бакча деген башка. Бирок балдар экөө биригип келип туруп, бир маанини берип, булар кошмок сөздөр деп аталып атат. Булар бала бакча деп эки сөз башка маанини берип атат. Мисалы, ала деген бул түс болсо, тоо деген бул тоо болсо, ошол экөө биригип келип туруп кошмок сөз болуп балдар бир маанини берип атат балдар. Мисалы, боз үй, ооз комуз, көз айнек, ысык көл бул кошмок сөз балдар. Кош сөздөрдөн айырмаланып, көбүн эсе ортосуна сызыкча коюлбайт балдар. Кээ бир учурларда гана, мисалы ала тоо деген учурларда гана коюлуп калбаса, негизинен көбүн эсе коюлбайт. Эми кыскартылган сөздөр балдар, булар эки жандан көп сөздөрдөн баш тамгаларын гана бириктирип жазып коебуз. Мисалы, КР Кыргыз Республикасы, УКГ Улуттук компьютердик гимназия, Кыргыз Улуттук университети, Бишкек гуманитардык университети, Америка Кошмо Штаттары, булар сөзсүз түрдө чоң тамгалары гана жазылып турат балдар. Бирок кээ бир учурларда адамдын аттарын кыскартканда, мисалы Абдылдаев, Бектурсун Турдубаевич дей турган болсок, Абдылдаев дегенден кийин Б деп туруп точка коюп, Т дегенден кийин точка коюлушу керек. Бул аталыштары болгондугуна байланыштуу бул жерде коюлбайт. Эгер адамдын аттары гана жазыла турган болсо, сөз түрдө чекит коюлат балдар. Буну эске салгыла. Бул кыскартылган сөздөр болду. Буну каалагандай, ар кандай сөздөрдүн баш тамгасын жазып, кыскартып жазып кете берсек болот балдар. Эми сөздөрдүн балдар бири-бири менен маанисине жараша байланышып,
сөз айкаштарын түзүшөт. Бул алгачкы башында айтып өткөн 2 бөлүмдөн бир бөлүмү. Булар сөз айкашы. 2 же андан көп сөздөн турат булар. Эми буларга мисал келтирип көрсөк, эрте туруу, жылуу бөлмөдө, менин мектебим, 5-6 китеп, сабак жазуу деген сөздөр булар сөз айкашы. Булар айкашып келип атат. Эрте туруу, жылуу бөлмөдө бардыгы маанисине жараша байланышып турат балдар бул жерде. 2 же андан көп сөздөрдөн турушу мүмкүн. Кийинки балдар, бул сөз айкашында негизги жана багыныңкы сөз болуп бөлүнөт өзүнчө. Буга мисал келтирип кетели. Менин мектебим дей турган болсок, бул негизги сөз мектебим деген сөз, менин мектебим, анын мектеби, алардын мектеби, биздин мектеп жана башка деп буну өзгөртө берсек болот. Бул ошол себептүү багыныңкы сөз болот дагы. Ал эми мектебим деген бул негизги сөз болуп калат балдар. Эми эрте туруу, жылуу бөлмөдө деген 2 сөздү алган болсок, мисалы туруу негизги сөз болсо, багыныңкы сөз эрте туруу, кеч туруу жана башка болот. Ал эми жылуу бөлмөдө дегенде бөлмөдөн туруу негизги сөз, ал эми багыныңкы сөз жылуу бөлмөдө, суук бөлмөдө жана башка ушундай кылып алмаштырып кете берсек болот. Ал эми сөз айкаштарындагы сөздөр мааниси боюнча жана мүчөлөр аркылуу дагы байланышат. Мисалы мааниси боюнча 5-6 китеп десек, 5-6 китеп бул мааниси боюнча байланышып турат. Жылуу бөлмөдө деген дагы мааниси боюнча, ал эми эрте туруу дагы мааниси боюнча байланышып турат. Кийинкиси мүчөлөрдүн жардамы менен байланышса, менин мектебим, менин нын мүчөсүнүн өзгөргөн формасы, мектеп им таандык мүчө, сабакка барыш жөндөмөсү, сабакка келүү. Ал эми сөз айкаштары ар кандай сөз түркүмдөрүнөн түзүлсө, мисалы зататоч, этиштен турат. Мисалы сабакка келүү, зататоч, этиш. Ал эми жылуу бөлмөдө деген бул сынаточ, жылуу, ал эми бөлмө, зататоч. Ал эми 5-6 китеп дей турган болсок, 5-6 деген бул санаточ, ал эми китеп бул зататоч. Менин мектебим деген сөздү ала турган болсок, менин бул ататоч болсо, зататоч бул мектебим болот. Эрте туруу, такточ, эрте деген бул тактап атат, эрте кеч, ал эми туруу бул этиш болуп саналат балдар. Дал ушундай балдар биз бүгүнкү сабакта өзүбүздүн көп колдоно турган жөнөкөй жана татаал сөздөрдү өз алдынча ар бирин талдап көрдүк. Эми силерге үйгө тапшырма болсун балдар. Силер дал ушундай темаларды жашооңордо колдоно аласыңарбы, колдоно албайсыңарбы, же болбосо ким ушундай сөздөрдү жана кошмок сөз, кош сөз жана ушул сыяктуу жогорудагы айтып өткөндөрдүн бардыгын өзүңөрдүн сүйлөө кебиңерде колдоно алган окуучулар бар бекен деген суроону койгум келип атат. Силерге дагы бүгүн тапшырма бербейм, анткени кийинки сабактарыбызда бизде чейлек чыгат. Онлайн болгондугу үчүн биз чейлекти бир аз татаалыраак алабыз. Именно мен силерден татаалыраак алам буюрса. Силер жыл башынан бери өткөн темаларды жана онлайн өткөн сабактардын бардыгын карап, көрүп чыгып, бардыгына даяр болгула. Биринен силерге WhatsApp'тан онлайн байланышып, SMS аркылуу же ушул сыяктуу бир класстарды бөлүп алып, мисалы 9-аны саат 9-дан 10-го чейинки убакытта же болбосо ушундай алмаштырып, быны мисалы 10-дон 11-ге чейин, 12-ден 1-ге чейин ушундай кылып убакыттарды бөлүп алып, ар бириңер менен WhatsApp'тан жеке байланышып, суроолорду берип, ошого жараша чейрегиңерди иншалла жакшы чыгарып берем деп ишенем. Силер дагы жогоруда өткөн темалардын бардыгын бир сыйра карап, кийинки сабактарга даярдана бергиле. Эгерде тест болсо тест, же болбосо жанагындай онлайн баарлашуу болсо, онлайн баарлашып, силердин чейрегиңерди чыгарып берем. Саламатта тургула балдар, күнүңөр ийгиликтүү өтсүн.